Кумтар маселеси боюнча эң чоң күнөөлүү бул биринчи туңгуч президент Аскар Акаев. Мына ошонун аракети менен, ошонун саясаты менен, ошонун койгон министрлери менен бүгүнкү чатактын бардыгы ырбап, көйүп кеткендиги бул ачык чындык. Андан кийинки чоң күнөө экинчи президент Бакиевде. Бүгүн мына ошо күнөөлүү адамдарды кармабай, отургузбай, алардын жазасын бергендин ордуна андан кийинки комиссияга алып чыгып, комиссияда тактап карап, кыргыздын келечегине иштегенге мүмкүнчүлүк түзөлүк деген адамдарды отургузганы бул абдан туура эмес. Мисалы, Темир Сариев жөнүндө айткым келет. Жанакы Садыр Жапаров алып чыккан комиссиянын материалдарын депутаттар колдобой койгондон кийин атайын мамлекеттик комиссия түзүп, Темир Сариев башында болгон комиссия иштеп чыккан. Мына ошо комиссиянын материалдарын депутаттардын баары колдоп, анын арасында ата журттун депутаттары биз дагы колдоп, абдан жакшы экен деп алып чыгып, бүгүнкү күндө аны кармап отурушу бул эч бир мындай акылга сыйбаган нерсе. Менин оюмча мунун артында чоң саясат деген бар. Ошонун негизинде Темир Сариевди бүгүн үй камагына чыгарып, эгер такта бийликтеп, Бабаев, Бабановду кайтып алып келип, Акаевди алып келип, Бакиевди алып келип, кармап, отургузуп, ошодон кийин, андан кийин тактаса жакшы болмок да. Менин оюмча бул жерде кичине туура эмес иштер кетип атат. Себеп дегенде ал комиссиянын төрагасы катары бир гана добушка ээ болгон. Анда анын мүчөлөрүн камаш керек болчу, ага макул деп добуш берген адамдарды камаш керек болчу. Мына ошонун негизинде мен ойлойм, адилеттүүлүк кететиргечтир орнойт, Темир Сариевдин актыгы далилденет деген чоң ишеним бар.